Боз үйдүн адамдын тарбиясы менен аң сезимине тийгизген таасири күчтүү болгон. Эр-жети үйлөнүп же бойго жетип турмушка чыгып кеткенге чейин балдар ата-энеси менен бир үйдүн ичинде чогуу жашаган. Мындай шартта баары бири-биринин көз алдында болуп, адепсиз жорук жасаган эмес. Балдар улууну урматтаганга, чыгып алып төр талашпай, сөз талашпай өз ордун билгенге тарбияланган. Үй бүлөгө тиешелүү ар кандай маселелер чогуу чаран чечилген. Ошентип балдар турмуш тарбиясын чогуу алышкан. Кичинесинен бир туугандар моюндашып жатып, ынтымактуу өсүшкөн. Боз үй бүлөнүн ынтымагынын данакери болгон. Азыркы заманда улуу инсандарга арналган мааракелерде, мамлекеттик жана эл аралык иш-чараларда, тойлордо, майрамдарда боз үйлөр тигилип, улуттук оюндар өткөрүлүп, ыр-күүлөр жаңырып, элибиздин дөөлөтү, мурасы, каада-салты унута калтырылбай жанданып келет. Улутту бириктирген мындай чоң иш-чараларда эл алдына өлкө башчы чыгып сүйлөп, ата-бабалардын биримдикте, тынчтыкта жана ынтымакта жашагыла деген осуятын эске салып турат. Кыргызстандын аймагын байыртан эле көп этностор, улуттар байырлап, тынчтыкта жана ынтымакта жанаша жашап келген. Биз элдин биримдиги, коомдун ынтымагы бекем мезгилдерде дүркүрөп өнүккөн өлкө, күчтүү мамлекет болдук. Бириндигибиз бекем болгондо, улуу кыргыз каганаты болуп, дүйнөнү дүңгүрөткөнбүз. Ынтымагыбыз чын болгондо, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, Чыңгыз Айтматов сындуу кемеңгерлерди, Кожомкул сындуу өзгө инсандарды дүйнөгө бердик. Достугубуз бышык болгондо, илим билимдин, маданияттын ошогу болгон байыркы Ош, Атакалыска кеткен Баласагын, Айтылы Суяп сындуу улуу шаарларды курганбыз. Элдин ынтымак кетсе, коомдун ырыскы качып, адамдар азып тозуп, мекенибиз алсыраган күндөрдө өткөн. Ынтымагыбыздан, биримдигибизден өткөн байлык, өлкөбүздөн өткөн дөөлөт жок экенин президент Сооронбай Жээнбеков ар дайым айтып келет. Ынтымагыбыздан, биримдигибизден өткөн байлык, өлкөбүздөн өткөн дөөлөт жок экенин эжелтен бери уланган тарыхыбыз өзү тасыктап турат. Урматтуу мекендештерим, бирге болсок, ата-бабалардан элесине татыктуу болгон улуу жеңиштердин ээси болобуз. Карт тарыхыбызга, терең маданиятыбызга, улуу ынтымагыбызга таянып, жашоосу татыктуу, билими терең, дени сак коомду түзөбүз. Замандаштар жактырган, урпактар сыймыктанган, өнүккөн өлкөнү, күчтүү мамлекетти чогуу курабыз. Орток тили, маданияты жана тарыхы менен биригип турган түрк дүйнөсүнүн нукура баалуулуктарын даңазалаган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары да мамлекетибиздин ичиндеги гана эмес, эл аралык ынтымакты чыңдап келет. Каада-салттарыбызды көздүн карегиндей сактап, жаштарыбызга жана келечек муундарыбызга өткөрүп берүү багытында бул оюндардын мааниси чоң. Көчмөн дүйнөсү жүздөгөн элдерди бириктирип турат. Бүгүнкү глобалдуу чакырыктардан улам биз өзүбүздүн башатыбызга, түпкү маданиятыбызга кайрылып, андан руханий энергия алууга муктажбыз. Көчмөндөр дайыма элдик дипломатияны туу тутуп, ар кыл маданияттарды, цивилизацияларды бириктирип, диндер арасындагы сабырдуулук аркылуу ынтымакта жашоонун көпүрөсүн куруп келген. Желегибиздеги боз үйдүн түндүгүнө кайрылсак, ал көчмөн маданиятты, өз алдынчалыкты, ынтымак биримдикти, өнүгүп өсүүнү, ата салтын, үй бүлөнү туюнткан символ. Күн түндүктөн чачыраган 40 нур, 40 уук катары да элестетилип, алар бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир түндүктү, Кыргызстанды көтөрүп турган көп улуттуу элди элестетет. Бирок айрым күчтөр кээ бир учурда мамлекеттин келечегин эмес, өз кызыкчылыгын ойлоп, элди түштүк түндүккө бөлүп жарып, ынтымагыбызга доо кетирүүгө аракет жасашууда. Алар атайлап ыгы келсе келбесе да түндүк түштүк маселесин жасалма күчөтүшүүдө. Мындай шартта бизге улуттук биримдик жана ынтымак аба менен суудай керек. Бүгүн жергебизде ынтымак жана биримдикти көздүн карегиндей сактоо керектигин баарыбыз түшүнүп турабыз, дешет ар областтын жашоочулары. Тынчтыкта жашаса эл өнүгөт, жер өнүгөт, элдин турмушу жакшырат. Бул негизи элдин жеке ардыгерimiz баардык элдин тилеги ошо тынчтыкта жашап элдин турмушу оңолсо деген ой бар.
Kırgız eli деген, Kırgız журтчулугу деген, Kırgız мамлекети дегенди сактап калыш, өндүрүп, аман эсен өнүктүрүү керек деген мисал менен иштешибиз керек ар кимибиз. Маселе Кыргыз мамлекети, Кыргыз эли жөнүндө сөз болуп атат. Все матери, все женщины, да и весь народ на юге, каждый занят своим мирным трудом. Даже если глубоко вдуматься, я уверена, больше чем уверена, что и в Нарыне, и в Таласе, и в Нейсыкуле нормальные люди сидят и хотят мира. Пусть они туристов своих встречают, правильно? Пусть они свои юрты облагораживают еще лучше, еще краше. Мындан ары баарыбыз элибизди түндүк түштүк улутка, урууларга бөлбөй ынтымакта жашайлы. Күч бирдикте. Бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет дешип, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, биримдикти туу тутуп келген элибиз түндүк, түштүк болуп бөлүнүп калбайт. Бөлүп жарууга, чагымчылдыкка жол берилбейт. Кудай буюрса ынтымак менен иштесе, элибиз жакшы жашоого жетишип өнүгүп өсөбүз. Биздин элибиз акылман эл, даанышман эл. Илгертен ынтымак биримдигин сактап, Манастан доорунан бери ошондой далай кыйынчылыктардан чыгып келген ушу кемеңгер эл. Мындан ары да ошондой ынтымактын үстүндө жашасак, жакшы түстө жетишебиз деп ойлойбуз. Ураганыбыз манас, тегибиз манас, келечегибиз манас. Ушу Манастын алдына баарыбыз биригиш керек. Бизге ынтымак керек бизге. Эң башкысы жашнакай болуп туруп, жаштарыбыз билим алсын. Келечек ошолордуку. Немеген Чыңгыз Айтматов көп колдонот, ушу сөздү көп айтчыла, макалдычы. Эмнен эксең ошон аласың дегеничи. Ошон үчүн биз жакшынакай болуп туруп, жаштарга, келечек муундарга жакшы багыт беришибиз керек. Келечек жакшы айтышыбыз керек. Кудай кааласа баары жакшы болот деп үмүт кылышыбыз керек. Ошондо иш оң болот. Кыргыздын керемети болгон Ысыкөлүбүздө буюрса мына ынтымак биримдиктин негизинде баягы балыкчы шаары өзү Ысыкөл областынын дарбазасы болгонуна байланыштуу бизге азыр мына көптөгөн коноктор келип атат, ар улуттун коноктору. Мына ушинтип биз да коноктозгонго даяр болуп, жай мезгилинин ушу 2-чи айына кирип келатабыз. Андыктан ушул жалпы шаарыбызда ынтымак бекемдик болуп, ушул меймандостукту көрсөтүп келип аткан конокторго өзүбүздүн меймандостукту жана ушул Ысыкөлдүн кереметтүүлүгүн, кеңдигин жана ушу тереңдигин баалаган жалпы жарандардын атынан ынтымак биримдикке чакырып, өзүбүздү көрсөтүп келатабыз. Кыргызстандын мындан ары өнүгүп өсүшү үчүн биримдиктин мааниси аябагандай зор. Жалпы элдик ынтымак биримдикке жетишүү үчүн ыраттуу жүргүзүлгөн идеология, келечектүү багыт максаттын тактыгы жана карманган баалуулуктардын бирдей болушу турмуш талабына туура келет. Баардык мамлекеттик ишмердүүлүктү илимий жетишкендиктердин негизинде жана элдин салттуу баалуулуктарына ылайыктап жүргүзүү өнүгүүнүн негизги таянычы экендигин таанып билгенибиз оң. Биримдикте болуп, бир максатты көздөп, жандуу иш-аракеттер болгон жерде сөзсүз ийгиликтер жаралат, кубаттуу мамлекет курулат.